Здравствуйте, ребята! Сегодняшнее наше видео нестандартное, стандарттык видеого кирбейт. Это видео для моих студентов, менин студенттерим үчүн жана кимге керектүү болсо көрсүн деп общий доступка чыгардык. Бул фразеологизмдер жөнүндө. Негизи эле орус тилин үйрөнүп жаткан киши фразеологизмдер жөнүндө түшүнүк болуш керек. Себеби фразеологизм деп биринчи кыргызча терминдин түшүнүгүн айталы. Фразеологиялык сөз айкаштар, тилдин туруктуу сөз айкаштары же сүйлөмдөр. Фразеологизмдин курамында сөздөр өздөрүнүн баштапкы түздөн түз негизги маанисинен ажырап, бир бүтүнгө биригип, ойду курч элестүү берет. Алар бир тилден экинчи тилге сөзмө сөз которулбайт. Которсо мааниси бузулуп кетет. Фразеологизмдерди уюштурган сөздөр туруктуу келет, өзгөрбөйт. Адабиятта жазуучунун оюн жеткиликтүү таамай берүүдө, чыгарманын таасирдүүлүгүн арттырууда чоң мааниге ээ. Мисалыга алганда, кой оозунан чөп албаган киши. Бул фразеологизм кой оозунан чөп албайт деген түз мааниси кандай болсо деле, бунун мааниси бул жерде койдун тиешеси жок. Бул жоош жөнөкөй кишини, бул кой оозунан момун кишини айтабыз, бул кой оозунан чөп албаган киши деп. Тилди үйрөнүп жатканда орус тилинде деле ушундай, бул өзүңөр байкагандай фразеологизмди бөлүп которгонго болбойт сөз менен, ар бир сөздү өзүнчө. Бул общий жалпылап алып туруп, андан кийин маанисине карайбыз. Сөздүн маанисине эмес, толук сөз айкашынын маанисине карайбыз. В русском языке, орус тилинде фразеологизмдерди, вот эти фразеологизмы, я выбрала 10 фразеологизмди алдым. Мен азыр жазылышым ой жерде жазылып турат. Мен маанисин түшүндүрүп, которулушун маанисин түшүндүрүп беремин. Бул фразеологизмдерди түшүнүп алып, жаттап алгандан кийин, сөзсүз бир кишиге барып ошол фразеологизмди колдонуп сүйлөгөнгө шарт эмес. Мен ушуну сүйлөшүм керек, колдонушум керек. Но башка бирөө колдонгондо же кинодон көргөндө же китептен окуганыңарда маанисин туура түшүнүү. Өзүңөр байкагандай жана айтылгандай, фразеологизмдерди сөзмө сөз которулбайт. Которулганда мааниси туура эмес болуп калат. Первый фразеологизм — в печёнках сидеть. В печёнках сидеть. Печень бул на кыргызский переводится как боор, органы, кишинин органы. Мен боорумда отурдуң деген маани болуп калат, которушу. Но мы так не переводим. Биз муну мынтип которгонго болбойт, потому что смысл другой. Мааниси бул надо есть, тажатуу. Ты у меня в печёнках сидишь. Сен мени тажаттың деген маани. Боорума отуруп алдың эмес. Второй фразеологизм — купить кота в мешке. Купить кота в мешке. Которушу купить сатып алуу, кота мышык, в мешке мүшөктөө. Смысл, мааниси, бир нерсени, ал нерсенин сапатын, жакшы жаманын билбей туруп сатып алуу. Мисалы үчүн кийимди кийип көрбөй туруп сатып алуу деген мааниде. Купить кота в мешке — не знать, что именно внутри, но взять наугад, мындай. Бул жерде мышыктын тиешеси жок экен, мындай карап көрсөк. Фразеологизм, смысл в этом, наверное. Водить за нос — это жетелөө деген маани. Водить — это колунан кармап деген. Но водить за нос — это значит обманывать, обещать, но не выполнить. Алдоо, это калп айтуу, то есть сөз берип, ошол сөздү аткарбай коюу. Вот ты водишь меня за нос, сен мени алдап жатасың деген мааниси бар. Следующее — это точить зубы. Точить зубы. Точить — это бул курчтоо. Бычакты курчтаган точить этебиз го. Точно так же. Точить зубы — это испытывать злость, жинденүү. Он точит зубы на тебя деген, ал сага жинденип жүрөт деген мааниде. Точить зубы. Следующий фразеологизм — делать из мухи слона. Чымындан пил кылуу. Но чымындан пил кылуу — это очень распространенный фразеологизм, көп колдонулат. Бул — это преувеличивать. Преувеличивать значение. Бир кичике нерсени эле аябай чоң кылып, көркөмдөп айтып салуу, мисалы үчүн. Же кичике нерсени аябай драма кошуп, ызы чуу салганда да ты делаешь из мухи слона. Болбогон нерсени аябай чоңойтуп салуу деген мааниде.
мааниси боюнча. Пятое — это прикусить язык, тилди түштүү. Ну, здесь смысл чуть-чуть близко, мааниси кичине. Ну, сделать из мухи слона дегенде, мисал үчүн, чымындын менен пилдин бул жерде тиешеси жок, бир болбогон нерсени аябай чоңойтуп салуу деген маани болсо, а прикусить язык дегенде кичине маанисине бул окшошот. Тилди түштөө. Тилди түштөө — это в смысле того, что замолчать, чтобы не сказать ничего лишнего. Ашыкча бир нерсени айтып салбоо үчүн унчукпоо. Прикусить язык. Тебе нужно прикусить язык. Когда мы говорим, тебе нужно прикусить язык, унчукпай калчы деген, ашыкча айтып саласың, ашыкча сүйлөп саласың, унчукпа деген мааниде колдонулат. Так, следующее — это строить глазки. Строить куруу, глазки көз. Көз куруу деген маани эмес. Бул строить глазки — это значит привлекать внимание, көңүлдү буруу. Это флиртовать, это девушки, когда вот строят глазки, да, вот башка бирөөлөрдүн көңүлүн буруу үчүн, да, кичине флиртовать этип, кылыктанганда, вот это строить глазки. Смысл. Не в своей тарелке. Өзүнүн тарелкасында эмес. Если түз которгондо, не в своей тарелке. Это чувствовать себя некомфортно, неуверенно. То есть өзүңдү өзүң жаман сезип, если это как смысл такой, допустим, ты заходишь в какую-то компанию, жаңы кишилер менен таанышканда же жаңы жумушка киргенде как-то чувствуешь себя некомфортно, и ты говоришь: я чувствую себя не в своей тарелке. Мен өзүмдү аябай неуверенно сезип турам деген мааниде. Есть еще вот про качество человека, кишинин сапаттары жөнүндө айтылат. Он и мухи не обидит. Ал чымынды да капа кылбайт. Ну, это перевод такой. А смысл бул жерде чымындын тиешеси жок. Ал деген аябай скромный, простой, жөнөкөй, эч кимди таарынтпаган, жаман сүйлөбөгөн жөнөкөй адамды говорит. Он и мухи не обидит. Это значит, что он добрый человек. Ал аябай боорукер киши дегенди билдирет. И еще вот есть такое выражение: крокодиловы слезы. Крокодилдин жаштары. Но у каждого фразеологизма, ар бир фразеологизмдин келип чыгуу тарыхы бар. Но это очень интересно. Лично мне интересно, конечно. Я иногда вот ищу, кандай болуп ушул фразеологизм жаралып калды экен дегендей. Ищу вот. Я могу сказать вот про фразеологизм крокодиловые слезы, крокодилдин жаштары. Это притворная жалость. Калп эле бооруң оорумуш болуп койсоң, ну, сөзсүз калп эле бооруң ооруп, да, вот, типа, калп эле болсо, это крокодиловые слезы. Бул фразеологизмдин келип чыгышы, балдар, оказывается, крокодил бир жаныбарды жегенден кийин ал ыйлайт экен. Ал ыйлаганда ал боору ачып ыйлабайт, ал ошол жегенде жанагы туз көйүп кеткенде ошол тузду жаш аркылуу ал чыгарат экен. Ал из-за этого, ошондуктан бул ал бир жандыкты жеп салгандан кийин ыйлап ошол тузду, организмдеги тузду жаш аркылуу, көз аркылуу чыгарып салганда, вот ал боору ооруган жок, ал калп эле деген маанидеги ошол фразеологизм ошондон келип чыккан. Видите, очень интересно. Но лично мне интересно. Так, если и вам интересно такие уроки, силерге да ошол фразеологизмдин маанилери же татаал сөздөрдүн, орусча татаалраак сөздөрдүн маанилерине түшүндүрүп берүү силерге керектүү болсо, кызыктуу болсо, комментарийге калтыргыла. Кайсыл темалар кызыктуу, кандай форматтар буюрса, эми ушундай форматта именно грамматикага тиешелүү видеолордо чыгып турат буюрса. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Увидимся, до встречи и до свидания.